элдин шайлоочулардын добушун алыш үчүн аларга жаккан бирок өзүңө жакпай турган сөздү айтышың керек. Жумушуңдун маанисин жоготуп ийесиң да. Аны сактабасаң анда сен пиарщик, пропагандист, СММщиксиң да. Бийликке жакса же бир саясий топко азаттык жагып мына биздикин берип атат десе, значит анда азаттык туура эмес иштеп атат да. Биз алардын сотун чагылдырдык элек, биз анан угунтукта жүргөндө минттик элек. Ал колко кылбаш керек. Бир да журналист колко кылбаш керек. Мен барчумун биз чагылдырчумун деп. Уруну уру деп эле айтыш керек. Ал ок же болбосо бирдеменин сыныгы, сен башыңа таш тийиш ал. Мындай эле иш болчу да. Эки тарапка тең жакпай атпайсың сен. Жок дегенде жанагы архивдеги видеолорду өчүрүп коелу журналисттер экен депчи. Уят дедим да эмчи. Ошол адам абири менен мындай жаман болбойтпу, болобу деп ойлодум да. Мен бийликке каршы бир жерде сүйлөгөн эмесмин, мен бийликке каршы болуп. Журналистикада 16 жылдык тажрыйбасы бар Токтосун Шамбетов, Азаттык үн алгысынын журналисти, бүгүн бизде майкта конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. 2008 жылы аттанганда, ошо журналистик кесипти көздөй бет алганда, 19 жаштагы Токожан деп тааныйт азыр көпчүлүк, мында ошо 19 жаштагы Токожан менен азыркы Токожан болуп көрбөгөндөй өзгөрдү да. Кандай 3 айырмачылыкты, эң башкы 3 айырмачылык айтып аласыздар? Аябай көп айырмачылык бар, бирок негизги айырмачылык журналистика аң сезимди өзгөрттү. Мындай. Мурда адам болуп, негизи адам болуп өзүмдүн туруш калыптанышыма ушу журналистиканын ичинен ушу мен иштеп турган медиа азаттык өзгөрттү да. Анан эми 3 артыкчылык биринчиден ошо адамдарга мындай билген эле көргөн эле маалыматты ишене бербегенине. Экинчиден ошол дайыма сен көрүп турган чындык дайыма чын болбой калышы мүмкүн экен да. Бул баары экөө үндөшүп кетет. Ушундай айырмачылыктар бар, бирок негизги 19-18 жашымдагы мен эмне максат менен, эмне кандай менен жүргөнүм деле эсимде жок да ошол учурларчы мен үчүн. Мен журналистикага мындай орусча айтканда случайно келип калгам да. Ошон үчүн 19дагы мындай максатсыз Токожан болсо азыр максаттуу да. Максаттуу Токожан. Максаты бар. Азыр такыр агеси такыр максатым жок болчу. 2021 жылкы маекте айттырсыз да, эме деп, мен 30 жашка чейин ушу журналистик кесипти аркалап жүрүп, анан кийин мамлекеттик кызматта же болбосо саясатка кетүүдөй бир кыялданчумун, анан кийин ошол пландардын баары өзгөрүп кетти. Саясатка баргым келбей калды депчи. Эмне түрткү болду буга? Саясат негизи мындай өзү ичинен да көрдүк да бизчи. Саясатчылар менен сүйлөшүп, саясий окуяларга байланышып жүргөнчү. Жөн гана ушу меники эмес экенин сездим да. Себеби саясатчы болуш үчүн сен өзүңдүн жан дүйнөңөн, өзүңдүн мындай эркиңден сырткары өзүң каалабаган нерсени кылышың керек болуп калат экен да. Элдин шайлоочулардын добушун алыш үчүн аларга жаккан бирок өзүңө жакпай турган сөздү айтышың керек. Анан негизи эле мен башынан эле бир непопулярный мнение деп коет го орусча. Элге жакпаган мындай сунушту, идеяны, пикирди айтчумун да, бала кезимден элечи. Анан андай адамдар саясатта эч эле мындай колдоого татбайт, эл дагы мындай жаман көрөт да. Мисалы бир эле маселе азыр эле жаңылыкта окудум, жана Абхазия, Армения номерлүү машинелерди легализация кылып, мыйзамдаштырып берет экен өкмөт депчи. Анан мисалы азыр депутаттар, бардык саясатчылар деги эл адамдардын көбү ооба миңдеген адамдар кыйналды, мыйзамдаштырыш керек деп сүйлөйт да. Бирок эгерде мен саясатчы болсом айтмакмын да. Мисалы Ташмат Абхаз Армения номерин машинесин айдагысы келген, ал деле арзан жаңы машинечи. Бирок ал мыйзамды сыйлаган да. Анан мыйзамды сыйлап ошол машинени алган эмес да. Ошол эле жанагы салыктарга мунапыс берип койбоду, буга чейин автотранспорт салыгын жок кылып, дизелге анан бензинге 1 сом кошуп, анан буга чейин төлөбөй жүргөндөрдүн кештик деп койбоду. Ошол Ташмат Абхаз Армения номерин дагы алган эмес. Андан сырткары ошол автосалыкты дагы 6-7 жылдан бери төлөп жүргөн. Төлөп жүрсө эле анан бир күнү төлөбөгөндөрдүн кечип жарлык чыгып эле төлөбөгөндөрдүн кечип салып эле Армения Абхаз номерлердикин мыйзамдаштырып берип койсо.
тиги кишиде мындай эме калып калат да. Кандай болуп калды? Мен мыйзамды сыйлап жүрсөм, жанымдагылар болсо, эме алса ала берелим. Төлөсө төлөй эле коелам, бир күн кечирип калат же болсо кийин мыйзамдаштыр. Ошол нерсе кийин дагы бир мыйзамсыз бир нерсеге адамдарды түртө берет да. Эртең балким мыйзамсыз бир телефондор кирсе, аны элдер ала берет дагы, анан биз курадык, өлдүк, келем биздики мыйзамдаштырып бер деген. Элге жакпаган пикирди бирөө айтыш керек да. Ошол нерсе мен болмокмун да. Аны элдин баары жактырмаган эмес да. Эмне эле бул элге жакпаган нерсени айтып атат. Миңдеген адамдардын кредити бар. Бирок чын эле миңдеген, жүздөгөн адамдардын насыя алып, ошол машина алып, ошол жалгыз үй бүлөнүн ошол машинеси киреше табуучу. Багып аткан булак ошол машина да. Ошол машинени азыр рейд кылып, эме алып койду. Мыйзамдаштырбаса, ал ошол киреше булагынан ажырайт. Бийлик элдин эмесине барып, каалоосун орундатып, бүгүн мыйзамдаштырып атат. Бирок бул нерсе эртең дагы бир мыйзамсыз бир нерсени кылып алып, эртең бир жерди басып алсак, эртең мыйзамсыз бирдемени салып алсак, анысы деле келип атпайбы? Мисалы, жерди мыйзамсыз баскандан кийин аны мыйзамдаштырып бердик. Чоңдор уурдагандан кийин аны мунапыс кылып мыйзамдаштырып бердик. Башканы мыйзамдаштырып, ушинте берсек, мындан кийин кылбагандай кылып, бир сабак алгандай кылып окуй болуш керек да. Мына ушул сыяктуу нерселерди айткан адамдар элге жакпайт да. Ошон үчүн ошону мен биринчи эле көргөм да. Мен анда демек мен саясатты жөн эле коюш керек экенин себеби көрүп турасың эме туура эмес экенинчи. Бирок элдер бизде мисалы парламенттен чыгып калпак күнүн белгилешибиз керек, желек күнүн белгилешибиз керек, кимин күнүн белгилешибиз керек, балан төлөйүн деп кыйкыра берсең элге жага бересиң да. Элдерге уралай бересиң. Жалындуу сөздөрдү айтып, бирок иш жүзүндө башка нерсени башка кыла берсең, ал элге жага берет да. Болгондой айтсаң жакпай да. Жок, болбойт да. Мисалы, мен депутат болсом айтмакмын, достор, эми 2015-тен бери оң рулдуу машинелерге киргенге мыйзамсыз экен. Анан сен ошо мыйзамсыз экенин алып туруп сатып алгансың. Документ жок машинелерди. Эми өкмөткө доорун отпойсуң сен. Давай мыйзамдаштырып бер меникин. Бул болбойт деп. Мен эгерде саясатчы болсом, ошентип айтмакмын. А ошол элге жакпайт. Түшүнүктүү. Анан кандай пландарыңыз бар? 16 жыл деген оңой эмес да. Ооба. Бир өспүрүм чоңоюп кетти да ал кезде. Азыр негизи айтып коет го баягы. Самурайдын планы жок, жолу бар. Анан жолду басат депчи. Бир план койбой калганма, негизи эле өзүм план койбойм мен мындай. Анчалык терең адам эмесмин да, жатып алып план коюп иштеген. Эми көрөбүз, ушу жолдо басып өтүп атабыз журналистикада. Балким 2-3 жылдан кийин ушу журналистикадан азыр уже мындай ойлор жаралып калды да. Журналистикадан кеткенге учур келди окшойт. Кимде абал ошого түртүп атабы, же менин ресурсум түгөнүбү, же менин журналистикага берип бүтчү нерсем берип бүттүмбү деген нерсе бар да. Бирок мындан бир нече ай мурда эле ушул 30 жаштан журналисттардын атасы эмес, чоң атасы менен иш чараларда, жыйындарда анан микрофон сунгандан журналисттер намыстанат, 30тан кийин нече чуркап аркасынан саясатчылар болобу же ким респонденттин аркасынан дейличи. Анан 78-ге чыксам деле чуркап жүргүм келет деген билдирүү калтырбадыңыз беле? Ооба, мен айтып атпайм, бул ойлор келе берет, журналистикадан кетсем деген ой эле да. Мурда келчү эмес да, бирок акыркы жылдар келип калды деп атпайм ошол ойчу. Бирок жөн эле ой да, мындай план эмес. Мен кетем мына мынчанчы жыл деген. Кээде ойлор келип калат, мисалы, кээде адамда отуруп жумушуңдун маанисин жоготуп ийесиң да. Бул журналисттерде аябай көп болот да. Мен жазып аткан, мен иштеп аткан материал, мен сүйлөп аткан нерсе бир нерсени өзгөртүп атабы, же мен ушу талак эле сүйлөп атамбы, же бир нерсе болуп атабы, ушундан бир нерсе өзгөрөбү деген адам маанисин жоготкондо мындай балким кеч болуп кете электе, мисалы 35-темин азыр. Балким кеч болуп кете электе башка тармакты да көрүп көрөм деген мындай ой кээде келип калат, акыркы учурда келип калды. Болбосо бирок айтып атпайм, мен жолум бир. Журналистика мен тандаган эмесмин, өзүм каалап да келген эмесмин. Мен ушул жол мага буйруган, ушул жол менен келатам да. Же мен мыкты болгон үчүн журналистикага келген эмесмин. Менин тагдырыма буйрат да. Ушу мен журналистиканы кээ бирөө эңсеп келет экен, кээ бирөө ушу атайын келет экен, кээ бирөө кесибин алмаштырып келет экен. Мен келип калгам, ушу тагдыр ушул жолго салган, мен ушул жол менен кетип баратам. Ушул жолдо уят болбой, абийирди сактаган мындай бойдон кетсем деген эле максатым бар да.
Журналисттер негизи демократиянын, сөз эркиндигинин, адамдык баалуулуктардын үгүтчүсү деп, бул вазипасы деп айтканда жайыңыз бар бир маектердин бириндечи. Бул журналисттик кесиптен тышкаркы коомдук башталгычта коомдук негиздеги жумуш депчи. Азыркы тапта кыргыз журналисттери бул вазипаны кандай деңгээлде аткарып атышат? Сиздин баамыңызда. Бүгүн дүйнө өзгөрүп, коом өзгөрүп, журналистика бир гана маалыматты алып берип койгон функциясы азайып баратат. Бүгүн журналистика сөз эркиндигинин, демократиянын, ачыктыктын үгүтчүсү, дааватчысы катары белгилүү болуп калды. Анын пикири, анын кайсы бир маселе боюнча мындай ой жүгүрткөнү эл дагы коомчулукта күтүп калды журналисттен. Ошон үчүн блогерлер популярдуу болуп кетти. Себеби блогерлер алар өзүнүн субъективдүүбү, объективдүүбү пикирин айтат. А көрөрман сөзсүз Ташмат бул деди, Ашмат бул деди деп койгонну көргүсү келбейт. Ташмат менен Ашмат бул жеди, бирок менин оюм бул деген блогердин сөзүн уккусу келет. Ыдырыс Исаковдун, Улукбек Карыбекул деген сыяктуу өзүнүн субъективдүү болсо, объективдүүбү, туурабы туура эмеспи, түшүндүрүп бере турган пикирин. Бүгүн журналистика ошо кетти. Анан журналисттер өзүнүн демократиялык жана сөз эркиндигинин үгүтчүсү, насаатчысы баягы ушундай болушу керек деген ролду бүгүн аткарган жок. Кыргыз журналистикасында эч ким деле аткарган жок. Сөз эркиндиги болсун дегенде өзүнүн бир жакыны же бир нерсеси, таанышы камалганда же машина иш түшкөндө айтпаса, бирок жалпы өлкө абал боюнча айтпайт да. Журналисттер бүгүн биздин кыргыз журналистикасында эң начар тенденция экиге, 3 жаатка бөлүнүп, орусчачыл, батышчыл, бийликчил, оппозициячыл деген журналистика бөлүнүп, толеранттуулук, бири-бирибизди колдоо, бири-бирибиз менен жеке принциптерге, жеке маселелерде албетте бири-бирибизге кошулбайбыз. Бийликти колдоп жүргөн журналистиканы мен жаман көрбөйм. Ал ошол бийликтин мамлекеттик саясатын колдоп жүргөн журналистика болуш керек жана ошондой эле өзү эгерде ичинен туура деп ойлосо, ошонун үгүтчүсү болуш керек. Бирок жалпы принципте сөз эркиндиги, демократия, башка маселелерде, адам укугунда журналист ал толерант, бири-бири менен тилектештик болуш керек. Бири-бири менен тилектеш, үндөш болуш керек. Ал мындай бир маселени көрүп турса, аны айта албаса дагы каралабаш керек да. Бүгүн айтпай калды. Адамдык баалуулуктарды сакташ керек да. Бул журналистиканын өзүнүн жаралгандагы маңызы ошол да. Сөз эркиндиги, демократия дегенди сактоо да. Аны сактабасаң, анда сен пиарщик, пропагандист, СММщиксиң да. Аны сактабасаң, анда сен журналистмин деп атабы өзүңдү. Өзүңдү ошо пропагандистмин деп атабы, пиарщикмин деп айт. Ошо пропаганда жөнүндө сөз баштап калдыңыз. 2023 жылдын башында ошо азаттык жабылсын деп аябай көп социалдык тармактарда пикирлер калтырылган. Анан биз текшергенде алардын көбү фейктер болуп чыккан болчу да. Бул жасалма жол менен азаттыкты мындай каралоо акциясы жүргөн десек жаңылышпайбыз да. Ошол эле мисалы чек ара жаңжалында дагы бул азаттык настоящее время эки жакты бирдей берген да. Тажик тарапты дагы, кыргыз тарапты. Бирок аны баягы душман, ички душман катары маалыматты контексттен алып, бурмалап ушундай дагы чабуул болду да. Бул эмнеден улам ушундай болуп атат? Акыркы соңку жылдары азаттыкка болгон чабуул эмнеге байланышкан? Мен жалпы азаттыктын атынан жооп бере албайм, бирок өзүмдүн жеке баамымда азаттык ушул 60 жылдык тарыхында, 60-70 жылдык тарыхында азаттык не деген коррупционерлерди, не деген туура эмес иштеген адамдарды, не деген ушул кемчилик кетирген некомпетентный саясатчыларды, аткаминерлерди жазды да. Анан алар сөзсүз жүрөгүндө азаттыкка ушу өч алуу, азаттык жабылып калса экен деген нерсе бар да. Анан ошонун бардыгысы бүгүн өнүккөн технология заманында ишке ашырганга аракет кылышат. Анан кээ бирөө ошо азаттыкты мынтип айтты го, тигинтип айтты го, анан булар мынтип айтты го деп дегендерге мен азаттык баарына жакканга, анда баарына жагып калса да демек туура эмес иштеп атабыз да. Бийликке жакса же бир саясий топко азаттык жагып мына биздикин берип атат десе, значит анда азаттык туура эмес иштеп атат да. Азаттык ошо жакпайт. Чындыкпы, чындык эмеспи, жакабы, жакпайбы, ошол болуп турган окуяны чагылдырат. Ал окуяны чагылдырганда ал сөзсүз бирөөнө жакпайт, бирөөнө жагат. Анан ошол саясий топтордун, саясий күчтөрдүн жыйындысы, топтондусу акыркы жылдары ошо
ушундай медианы жапканга, каралаганга, эл алдында мокочо кылып көрсөткөнгө аракет кылган саясий күчтөр бүгүн да бар, азыр да бар. Бир нерсе болсо чыга калганга алар дагы даяр. Аларды көрүп турабыз, билип турабыз, ким экенин билебиз, бирок азаттыктын душманы дагы жок, досу да жок да. Бирөө менен ымала санаш болуп, дос болуп, бир саясий топ менен да болбойт, бир саясий топ менен душман да. Эгерде ошол бизди жамандап, жазып, жабууга каршы болуп жүргөн адам эртең анын укугу бузулса, азаттыкта сөзсүз мен барам. Себеби азаттык менин менчигим эмес, ал тиги бизди жамандаган, биз азаттык жалпы журналистиканын дүйнөлүк стандартына ылайык ал адамдын укугу барса, бизди жамандады эле деп карап турбай, ошол адамдын укугун чагылдырабыз. Калыс. Аны дагы жан тартпай же ушу сооп болуп туруп табагылап эмес, анын дагы укугун чагылдырганга аракет кылабыз. Андай окуялар ондоп саналат. Азаттык убагында кыйкырып жабабыз дегендер бүгүн азаттыктын студиясында эфир алып аянт чалып отургандар бар. Аны эми алар өзү уялбай келип аткандан кийин аларга эфир бергенде эфир беребиз да. Бул видеоң бир гана азаттыктагы эмес, бул бардык ушул журналистиканын стандартын кармалам деген медиада болуп турган көрүнүш. Бардык үндөргө бар үндө жол бериш керек. Болгон адекваттуу үндөргө жол бериш керек да. Ооба. Анан ошол укук бузулган учурда чагылдырабыз деп айтып калбадыңызбы? Сизде мисалы сот процессин чагылдырган эң тажрыйбалуу журналист катары билем да, мисалга 10 жылдык бэкграунд деп эсептесек деле, 10 жылдык тажрыйба десек деле, жылына бир 50-60 сот процессин чагылдыра турган болсо, 500дөй сот болуп атат да. Ошол учурда төө минген жигит жөө жүрүп калган учурлар болот. Дескенчи мындай сот тегирменин айлампасы, канча деген эненин көз жашына күбө болдуңуз. Ушул сот процесстерин чагылдырып жүрүп, эң башкында бул философия да, жашоонун философиясы да, ушул кандай жыйынтык өзүңүз үчүн кандай сабактарды алдыңыз? Мен сабак алган жокмун, болгону мен бүгүнкү мен чагылдырып аткан сот процессин мен чагылдырып аткан оппозиция, активист, саясий күчтөрдүн ошол азыр темир тор артында отурган адамдардын алар күнөөсү экенин албетте сот жана тергөө чечер, акыйкат болсо. Болгону бир гана мындай айткым келет да. Бүгүн силер тор артында отурасыңар, бирок эртең кайда болуп каларыңарга кепилдик жок. Балким бийликте болосуң. Болгону силер азыр силерди кандай чагылдырып атсак, эртең да биз башка бирөөлөрдү ошондой чагылдырып аткан эркиттен ажыратпагыла деген нерсени айткым келет да. Буга чейинкилерге кайрылгым келбейт. Сени чагылдырдым эле, ана муну чагылдырдык элек, Баркашкан чагылдырдык элек, ошондо биз силерге дайыма жүрдүк элек деген нерсеге колко кылгым келбейт да. Эгерде мен азыркы бийликтегилерге колко кылып убагында силер чагылдырганбыз деп айткыбыз келсе, ошондой максат болсо башында, анда ошол сотто алар менен бирге сүрөткө түшүп, сотто жүргөнүңдү белгилеп, анан алар менен ымала түзүп, ошондой мамиле кылмакпыз да, жок. Жумуш. Барасың, тордо отурганды тартасың, үнүн бересиң, кетесиң. Сенин эле пикириң. Бүгүн да ошол уланат. Сотко барасың, тордо отурганды тартасың, үнүн бергенге аракет кыласың. Анын ошол тордо да үнү чектелүү да. Эркиндиги чектелүү, үнү чектелүү да. Анын үнүн коомчулукка жеткирүү, пикирин. Анын коомчулук өзү чечсин. Ал күнөөлүү экен, күнөөлүү эмес бекен. Акыйкат баягы коомчулуктун да соту бар да өзүнүн. Элеги бар да, элегинен өткөрсүн деген маселеде чагылдырабыз. Мен да бүгүн ошо айткым келет да, ошо бүгүнкү камалып аткан, бүгүнкү саясий куугунтукпуз деп өзлөрүн атап аткан адамдарга айткым келет. Кийин силер да бийликке келсеңер, бүгүнкүдөй силерди чагылдырып аткан эркиндиктен журналисттерди ажыратпагыла. Эртең эле ал болушу мүмкүн экен. Эртең эле биз сотторго журналисттерди киргизбейбиз, башка деп. Мисалы мен журналисттерге сот чечими чыкканда биз кирген жокпуз да. Ооба. Ошондо мен жазбадымбы? Жок дегенде биздин кесиптештерибиз кайсы күнөөсү үчүн соттолуп атканын угалы да биз кирип отуралы. Биз чыгарып бер деген жокпуз, же соттон аларды акыйкат кылып сүйлөп сот менен жарышкан жокпуз. Болгону көрөлүчү кесиптештердин күнөөсү болсо бизде угалы. Ошону угалчы биз да ошол эмне күнөө кылышыптыр. Жалпы журналисттер угалчы ошону, кесиптештерди соттоп атасыңар. Биз угалы ошону. Ошол укканга мүмкүнчүлүк бербейт атпайбы? Зал тар,
кирең болбойт. Мындан мисалы үчүн 2-3 жыл мурда эле, 3-4 жыл мурда, же 7-8-10 жыл айырмасы жок. Ошо 3 жыл мурда так даана билем биз сот залына мындай батпай калчу элек да. Батпай бири-бирибиздин мындай аркабыздан дем алыпчы, спину дышать. Ошентип азыр болсо журналисттер дагы туугандар да кире албай калган учурлар болуп атат да. Бул бир айырмачылык ошо сот процессиндеги. Мурунку жылдарга салыштырмалуучу. Мен андан наркы жылдарга да салыштырмам да. Азыркы бийлик башындагылардын аттарын атабай эле койдум, бирок азыркы бийликте ар кандай бутактарында жүргөн адамдар дагы убагында Соттолуп аткан учурда. соттолгон учурлары болгондо жыйык-жыйма соттун жанында отуруп мындай диктофон такап калган учурларыбыз болгон. Жыйык-жыйма кирчү. Туугандар бардыгы кирчү. Ошондо бир эле максат ошо да. Соттогу ошол маалыматты, соттогу тиги адамдын пикирин ошо биз тартып коомчулукка жарыялап берүү. Мына ушуну айтып атат, бул күнөөсүз экенин мынтип далилдеп атат. Сотторду да тартуу мүмкүн болчу да ал кезде. Биз сотторду да мурунку эски видеолорду көрүп атабыз, соттор жүзү менен чыгып атат. Азыр сотту да, прокурорду да тартканга болбойт. Ошончо айтып атпаймынбы? Ошол мындай чекесинен кетип атпайбы? Ошон үчүн азыр айтам да. Азыркы биз кандай чагылдырып атсак, ушул эркиндиктен бизди ажыратпагыла деп кайрылам да менчи. Өткөн жакка кайрылып, мына биз алардын сотун чагылдырдык элек, биз анан угунтукта жүргөндө минттик элек. Ал колко кылбаш керек. Бир да журналист колко кылбаш керек. Мен барчумун, биз чагылдырчумун деп. Ал сенин жумушуң болчу. Ал менин жумушум болчу. Менин милдетим болчу ал. Ал мен болбосом Ташмат чагылдырмак, анын ордуна Акмат чагылдырмак ал маселени. Менин жумушум болчу. Болгон ошол Акматпы, Ташматпы, Токтосунбу, кимби? Ошол укукту ажыратпагыла. Биз кийин да ошондой чагылдырабыз. Ошол сот процессин чагылдырам деген мисалы азыркы жаш журналисттер үчүн, мисалы мен сот процессин чагылдырып көрдүм да. Кандай сиздин ошо тажрыйбаңыздан алган кандай сунуштарды берет элеңиз? Эмнеге көңүл буруш керек? Кандай чагылдырыш керек негизи аларды? Эң башкы принциптерди атап бере аласызбы? Негизи ал жакта деле бар да. Сот ачык болсо сотко сөз катышыш керек. Эч кимден уруксат сурабаш керек. Сот ачыксың. Болгону адвокатка барып айтыш керек. Же мүмкүнчүлүк болсо сот процессин башталы элек да, баягы отуруп даярданып ким келди деп атканда кол көтөрсөңүз. Сотто эмне болду дейт. Биз бере албайбыз да болгону. Биз журналисттер элек, биз азыр фото, видео тартканга кээде адвокаттар ходатайство бербей коет да. Себеби кээде кызыкчылык болбойт да, тиги тарттыргысы келбейт. Дегенде биз тартатык дегенде анан ал сот өзү прокурордон, айыпталуучулардан сурап чечим кабыл алат да. Бирок сот жокто сен эркин эле тартасың, бирок азыр эркин тарттырбай калбады. Бирок бир эмени айтып коюшум керек, мындай жаман нерседенчи. Биздин Кыргызстанда сотторду чагылдырууда баары бир кайсы бир өлкөлөргө салыштырмалуу ачыктык жана алардын үн жеткирүү бар. Ушул нерседен айрылып калбашыбыз керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн, ушул эркиндиктен. Себеби коңшу өлкөлөрдө сот залдарына киргизбейт, кошумча бөлмөдө телевизордон көрсөтүп берип коет, ошентип атат. Телевизордон көрсөткөндө сен ал адамды кээде кошумча пикир сурай албай каласың да. Биз кээде кыйкырып сотто турганда сурап калабыз да, бул боюнча эмне деп жооп бересиз деп. Анан сөз прокурордун үнүн жаздырганга аракет кылыш керек сөз. Жүзүн бербесең да, ал жерде айыптоо актысы ушу прокурордуку да. Сен барып ал адамды элге жарыялап атканда, ал күнөөсүз экенин жарыялап атканда сөз акырында прокурордукун беришиңиз керек. Прокуратура мына ушундай айыптап атат деп. Ошо бейтараптуулукту такыр мындай колдон келишинче мындай эме болсо дагы бериш керек. Бирок кээде учурлар болот мындай. Бейтараптуулук өзү мындай кулактан сүйрөп келип эле чыгарылган бейтараптуулук болот да. Мисалы эми кээ бир бул сот эмес деги эле айтып атам да, кээ бир материалдарда коррупционер экенин билесиң да. Анан ал маселеде коррупционерге пикирин бериш өзү туура эмес деп көрөм да. Ага эмне деп бересиң? Эмнеге урдадың дейсиңби же кандай? Далилденип турса, коррупция кылганы көрүнсө, анан кээде ошол айым ошол стандарт азыркы мындай дүйнөлүк стандарт менен бир аз жоюлуп бартат да. Ууруну уурууда эле айтыш керек.
алагушта атынан уруну айтыш керек. Ага пикир берип кереги жок, урунун тарапташына берипчи. Урунун тарапташына үн бербеш керек да. Ошон үчүн бардык аянтчага, бардык адамдардын пикирине мен дайыма айтып жүрөйүн, бардык адамдардын пикирине аянтчабыз, журналисттердин аянтчасы даяр болуш керек. Бирок адекваттуу ойго да. Мыйзамдарды сыйлаган, жалпы дүйнөлүк мыйзамдарга дал келген. Анан чыгып алып кайсы бир уюмга чакырык таштаган, террористтик, экстремисттик же болбосо ошо аялдарды уруш керекпиз, анан башка кылыш керек деген пикирге журналисттер пикир аянтча бербеш керек да. Же болбосо бир адекваттуу эмес пикирге бербешибиз керек да. Аны баланстуу ойлобошубуз керек. Мисалы, эки аял алуу жөнүндө жазып атсак, эки аял алган кишинин пикирин сураган кызык албетте мындай. Эмне себептен эки аял алдыңыз депчи. Бирок анын себебин түшүнүү үчүн гана беришибиз керек, бирок аны баланс катары бул муну туура деп эсептейт деп бербешибиз керек да. Эки аял бул бүгүн мыйзамда тыюу салынган. Негизи мындай чуулгандуу окуяларды да көп чагылдырасыз да. Түн болобу, күн болобу, эртең таңкы 6-5 болобу. Анан 2020-жылы октябрь окуяларын чагылдырып атып, ошо артыңыздан таяк кармаган, жүзү жабык адам келип түз эфирге камерага түшүп калган учур бар. Ошондо дуал деген сөздү 5 жолу айтыпсыз да, санап чыктым. Ошол окуя боюнча айтып берсеңер кененирээк. Дуалдан ошол дуал азыр биз чыгып алабыз. Азыр биз азыр ошол эфирден 2020-да ошо аянттан милициялар элди кубалап чыкты да. Темир дуалдарды шит кылып, анан элдер мындай келет, бул жерде милициялар топтошуп турат. Анан ачышат, баягы таштан челекке отту жагып, анан таштан челекти сүрүшөт. Анан ал милициялар чачыратат, анан дуал мынтип жылат да, анан кайра жабылат. Анан ачып ушинтип милицияны сүрүп келе жаткан. Мен ошону айтып берип калаткам, артымда ошол бар болчу. Анан ал ошол милицияларга каршылык көрсөткөн адамдардын бардыгы ошо маска чагып беттерин жаап алган себеби баягы дым, көздөн жаш агышуучу, каражаттар ыргып, ызы-чуу болуп аткан да. Анан мен ошону айтып берип аткам эфирге. Анан студия менен эфир кошулган. Анан ал эфир тартылбаптыр. Анан мен ошол студия анда токтосун, сөз сизде дегенде ага чейин ал бала тияктан эме менен 2-3 чабып ийген да. Жолдончу. Аны көргөм да менчи. Бирок мен ошол маалда мага эме берилип калат деп ойлогон эмесмин, эфир. Сөз сизде депчи. Анан сөз сизде деп туруп сүйлөп атсам менен ошол жана бала быямы келип калат баягы. Мен ошо дуалды айтып берип аткам. Анан ошо дуалды кечке айтып атпаймынбы. Себеби мен оюмда азыр бул эфирдемин, азыр бул чабып ийсе кандай болосун деген сценарийди ойлонуп атасың да. Кандай болгондо ушул коргонуп калам, канчалык ошо эфирди чаап кетелем, кандай деп ойлонуп аткан кез болчу да. Анан азыр унутуп калдым чынында, мындай ошол учурдагы абалда кыйын эле болгон. Түз эфирде да баланстайсың да. Аракетте. Түз эфирде чакырыкты элдер чакырып баштады да ошондо. Эмне турабыз, аянтка келгиле, бийликти алалы деген сөздөр айтыла баштады да. Сен журналист катары, эл аралык стандарт окуган киши катары ал чакырыкты бере албайсың да. Сен СМИң аркылуу чакырык болуш керек да. Анан түз эфир болгонуна карабай сен баланс сакташың керек да. Анан сен максималдуу адамдарды таап, тынч митинг болуш керек деген пикирди арганга аракет кыласың, суроолорду ошондой берипчи. Бирок такыр болбой калса, мен өзүң сүйлөп баланстайсың да. Ушундай чакырык болуп атат, бирок буга чейин бийлик айткан, бул Кыргызстанда атайын мыйзам бар, берене бар, чакырык таштоого мындай болбойт деп өзүң сөзүң менен ошону да баланстанга, түз эфирде баланстанганга аракет кыласың да. Түшүндүрүп бериш керек. Түшүндүрүп берген элге. Чайнап бериш керек, Аны көрүп аткан эл как будто сен бийликке иштеп аткандай көрөт да ошо. Кийинбектин бийлигинечи. Бул эмне айтып атат? Коркутуп мыйзам менен депчи. Ошентип чагылдырып көйүп жүрсөң, кайра сага жаман сөздү айтып, сен чагылдырып жүрсөң, жана сен эмне тиги чакырууга жол берилбейт, бирдеме деп айтып атасың, акы келиш керек, алыш керек. Эл тарапта болбойсуңбу деп дагы айтып кыйкырат да. Анан жакпайсың ошо. Бир маалда бир 100 000 киши көрүп отурган болот да, сен түз эфириңди, ошону көрүп отуруптур да элдерчи. Анан баарына жакпайсың да.
Анан ошол кездеги операторлордун, Азаттыктын кабарчыларынын деги эле ушу жалпы маалымат каражаттарынын ошол кездеги абалы чатак эле болгон. Себеби Кайтарып, кеңсени таң аткычакты кайтарышып. жок, ошол учурду айтып атам да, ошол жердеги. ошол жердеги. Себеби үмүт жана октон калып калды го бир балачы. Жанагы набир айрымдардын көздөрү майып болуп калды го ошол жерде бир. Ондан ашык келимчи. Ал ок же болбосо бирдеменин сыныгы, сен башыңа таш тийиш, ал мындай эле иш болчу да. Кийин ойлоп көрсөң, ал жерден сен майып деле болуп калмаксың, же бир нерсе болуп калмаксың да. Ал мындай эми баягы коопсуздук сактаганга, өзүңдү баягы жилет кийгенге, каска кийгенге аракет кыласың, бирок ал да сактабайт да сени. Бетиңе, көзүңө бирдеме чачырап зыян болушу мүмкүн да. Акыркы 3-4 жылда ушу митингдер дагы эмес өзгөрдү да. Агрессивдүү болуп калды элчи митингдерде. Өзүнө жаккан СМИге гана Акыркы сүйлөп. 3 жылда митинг жок да бизде. 2 жылда, Акыркы 2 жылда Митинг өзүнө жаккан гана СМИге сүйлөп. Митинг жок болгон менен жанына күч келген элдер чыгып атпайбы? Ош базары, Оштогу базар эметкенде Оштун аянтын элдер чогулуп эле барып атат. ККМ Дордойдо чогулушту. патент болгон Дордойдо чогулду. Бул Максим Горький паркына чогулду. Адамдардын чөнтөгүнө какканда чогулуп атышпайбы? Түздөн түз өздөрүнүн чөнтөгүнө күч келгенде. Күч келгенде кагып атпайбы? Анан ошондо адамдар агрессивдүү аябай. Өзүнө жаккан гана СМИге, өзүнүн гана пикирин берген СМИге сүйлөгүсү келет да. Бир учурда айтып берейин мен, ушундай журналисттерди бийлик көп учурда бийлик бар душман көрөт го. ККМ маселеси болду да. ККМге Максим Горький гүлбагында ККМге каршы митинг болду. 2 жолу, 2 күн болду. Биринчи күнү барып чакылдырсам, биз патент менен калышыбыз керек, ККМ болбош керек деген пикирлер көбүрөөк экен да. Анан бирок мен журналистикалык жоопкерчилигим бар да коом алдында. Мен өзүм аң сезимдүү дүйнөдө өнүккөн мамлекеттин бардыгысы ККМге кирип атса, мен патентти калтырыш керек деген пикирди дайыма бере албайм да, балким бир эле пикир кылып беришим мүмкүн материалымда, 3 мүнөттүк материалымда. Бирок аны негизги фокус кылып бере албайм да мен, ал ККМ жок, биз патент менен отурушубуз керек, ККМ болбош керек дегендичи. Балким сөз арасы бирөө сүйлөсө, айтып коюшу мүмкүн, ушундай дагы пикир айтылды, ушундай да талап бар экен депчи. Чында ошондой бир талпа да бар экен ошол жерде. ККМден баш тартышыбыз керек, бурда эле патент жакшы болчу деген пикир бар болчу да. Сен көбүрөөк берки содагерлердин ККМске эмнеси менен татаал болуп атат, кантип жеңилдетсе болот, бийликке эмнени айткыңар келет, эмнеси силер, мисалы сиз жеке пикириңизде бул кружкаңызды эмне кылып сата албай атасыз дегенди ачып берип, ушул бийликке, салык кызматына жеткиргенге аракет кылып атасың да. Кылып атсаң, эртеси күнү митингке барсам, ошол сен көчө мен ККМ жок дегенди бербей атасың деп аялдар талады да. Биз ККМ жок, патент калсын деп едик, бирок топ аялдар бар экен деди. Эми аларга түшүнө албайсың да, мен өзүм журналист катары жоопкерчиликти алып, ККМ болуш керек, патент болбош керек деп бере албайм. Эми ал жоопкерчиликсиз СМИлер болгондур, ошону берип койгондур. Бирок мен бүгүн өзүм журналистикалык материалымдын фокусун аныктап, ККМ эмнеге татаал болуп атат, эмнеге аны киргизгенге, аны иштеткенге каршы болуп атасыңар деген менен фокус менен макала берип атам. Ар тараптуу изилдеп түшүндүрүп берип атам дейсиң да. Десең, ошол аялдарга да жакпайсыңбы? Азаттык бул салык кызматынын сөзүн сүйлөп, ККМдин каяктагы эмнеси татаал болуп атат деген бересиң деп бир аял ушинтип мени жаман көрдү да, кийинки күнү барсамчы. Чагылдырып, ошол күнү чагылдырып коюп, ошондой эле бүгүн да чыгышты, ана мындай болду деп чагылдырып коюп барсам, бийликтен бир таанышым жазат, атын айтпай эле коеюн. Сен эмне ошо аялдар чыгып ККМге каршы чыкса эле жетип бара калып алардын үнүн берип атасың. Эми биз ККМге өтүшүбүз керек да, качанга чейин жүрөт. Деп алардан да жакшы сөз укпайсың да. Бийликчил бир өлөрдөн дагы, ошо бийликчил бир таанышым бар. Ошолдор да тиги эжеден да сөз угуп келесиң. Анан мен айтпайм, бул биздин менин жумушум экен дедим. Өкөнүн тең жакшы сөз уккан жокмун ошол маселени чегилдирип. Бирок менин ниетим акта. Элди эмнеге түшүндүрүп бербей аткан, бул журналистиканын бир эле мисалы да. Бийликке түшүндүрүп берип атабыз да, эл эмнеге ККМге каршы болуп атканын да түшүнүүгө аракет кылып коомчулукка жарыялап атабыз. Эмнеде болуп атат? Элдин
болгон эле талабын берип эле жайылтып эле элге жоопкерчиликсиз эле ККМга патент кылыш керек, биз вообще төлөшүбүз керек дегенди бербей, берсек дагы ооба аларды да бербей койгонго укугубуз жок. Бул сиз айтылып аткан сөздү беришиң керек да сен. Бирок сен фокусун башка жака буруп, өзөктү карап, маселенин өзөгүн карап, эмнеге ал, эмнеси да болуп атат, канча да деген бербей атсаң, эки тарапка тең жакпай атпайсың сен. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эмнеге анан журналисттер жакпай атат деп, бузуку деп. Ошо экөөнү тең жакпай атпайсың. Бийлик мындайдан көрүп эле айтып атат да, эми ошол жерге жетип барсаң жайылтып, тартып мына момча киши чыгыптыр деп берип атасыңар деп. Ал да бийлик дагы отурган киши өзүнүн позициясынан карап атат. Өзүнүн позициясынан карап түшүнгүсү келбей атат да. Эмнеге анан үнүн бербей атасыңар, чыгып тарап кетмек да силер бербесиңер деп. О эл чогулаттыр деп атасыңар. Силерди көрбөйм, башка базарда чогулат, азаттыкты көрүп алып деп ал жаман көрөт. Тиги аял жаман көрүп атат. Силер эмнеге менин патент менен калсын деген пикиримди бербей атасыңар деп. Журналисттин максаты жеткиликтүү кылып эки жакка тең түшүп бериш керек. Анан ошол менин кааларым кийинки жылдары ошол ушундай катмардагы көрөрман көбөйүшү керек да. Анализ кылалы. Анализ кылган. Бирок элди мындай эме ойлой бербеш керек биз. Түшүнбөйт деп, эл алакеттей түшүнөт. Бардыгысын түшүнөт. Просто кырдаалга жараша кээде эл унчукпайт да, эми эл деп коет. Бирок эл баарын түшүнөт да. Ошо бир кайсы бир эле бийликте дагы, берки анын бер жагында дагы көйгөй ойнаткан жакта бир кайсы бир топ бар ошондой. Чаргыткысы келе берет да бир нерсеничи. Ошол нерсени мен мындай түшүндүрөт элем да бүгүн. Журналисттин мааниси эмнеге бар экенин ушинтип түшүндүргүм келет. Анан журналист барып эле уже биз негатив жазасыңар деп атпай, бара калып эле тартып эле ал бергенин бардыгысын эле берип салбайбыз. Биз дагы өзүбүздүн коомалдыгыбыздагы мен баарына жооп бербей койгон, мен жеке жоопкерчилигимди сезем. Мен редакторум андан чоң жоопкерчиликти сезет. Ошону берип атканда ошол журналист материалына кандай коомдо эмени дыңды мындай туура жолду бузуп албасын деген. Мен ошо бир жолу эксперттер талдайт деген берүүгө барганда, ошо бийлик тараптан дагы анан мындай ага сын пикир айткан адамдардын дагы пикирлери кетип атат да. Анан азаттык силер эмне үчүн тиги бийликтин күчүгүнүкүн берип атасыңар, аны бербегиле, аны эмнеге алып келдиңер деген да ушундай комментарийлер жазылып калат да. Бул деген баланс, ар тараптуулук, ар бир адамдын, ар бир позициянын сөзүн жеткирүү аракети да. Бул журналистиканын эң чоң вазипасы да. Ошол нерсени дагы мындай кээ бир адамдар түшүнө бербегендей элес калтырат экен да. Ошо сиз айткандай, менин эле ушул эле пикир берилсин, бул пикир берилбесин дегенчи. Анан дагы бир эме маекте айтып калдыңыз, ошо блогерлер азыр аябай күч коомго чоң таасир тийгизет, коомдук пикирди калыптандырат, ал эми журналисттер артта эле калып калды депчи. Ошо журналисттерди күчтөндүрүү үчүн, аларды мотивация кылыш үчүн азыр кээ бир эле кесиптештерибиз күйүп кетип атпайбы? Кесип таштап кетип атат. Ошо соңку жылдарда болгон окуялар дагы буга таасирин тийгизбей койгон жок. Кантип биз мындай сапаттуу кыргыз журналистикасын сактап кала алабыз? Эмне кылышыбыз керек? Кантип күчтөндүрүшүбүз керек журналисттерди? Кантип мотивация бериш керекпиз? Бизде медиа рынок кичинекей. Сырттан келген демократияны колдойм, дүйнө жүзүндө демократия болсун деген өлкөлөрдөн грант алып медиалар жансактап атат. Бул айласыздан. Медиа рынок Реклама жок. Медиа рынокто реклама жок. Плюс реклама эмес, адамдар туура информацияны сатып алуу маданияты жок да. Ал алдыңкы 10 жылда, 5 жылда калыптанабы билбейм, ал 20 жылда эле калыптанбаса керек. Ошондуктан журналистика бүгүн ошо демократияны орноткусу келген өлкөлөрдүн, бай өлкөлөрдүн дүйнөдө да орноткусу келген алар. Кээ бир ойлой берет ушу чет өлкөлүктөрдүн бизге грант бергенин кандай пайдасы бар деп. Алардын бир эле кызыкчылыгы бар. Ошол грант менен дүйнөдө баардык жерде демократия орносун. Эми сен өзүң тынчыраак жашасаң, демократия болуп өркөн гүлдөп турса, бирок могул өлкөлөрдө диктатура, авторитардык бийлик күчөсө, бир сөз сага залакка жеткен да. Кошунаңдын тынч болбогон. Анан бул өлкөлөр өзлөрү өнүгүп, анан булар дагы ушу демократия болуп биздей жашасын деген ой менен алар өзүнүн акчасын, каражатын, кайсы бир багытын ошол өзлөрүнүн биринчиден ошо өлкөдө, дүйнөдө демократия орноп, мындай тынчыраак жашайлык деген ой менен берип атат өзлөрүнөн ашкан үчүн. Экинчиден эми адамзатка жалпы бир
баардыгыбыз бир система менен жашасак экен деген нерсе менен берип атат да ал грантты. Акчалай түрүндө, каражат түрүндө же бир өзлөрүн билдирүү түрүндө берип атат да. Анда элдер ойлойт, эмнеге башка өлкөлөр эле ошо башка өлкөлөргө акча берет деп. Мен айтам, кошунаң бай жашайт, жакшы жашайт, турмушу жакшы. Бир күнү могу кошунаң кедейчиликте атасы урган үй бүлө жашасам, монун үйүнө уурга кирет деген кепилдик жок. кепилдик жок да. Бул кошунасы ошо калып атат, бул да жакшыраак жашаса экен, ушу меникиндей системаны бул өзүнүн үйүнө да орнотуп алса болот экен, мына мен орноттум депчи. Бирок ал меникиндей үрп адат, каада салтты дагы сен киргиз деген жок да. Болгону меникиндей демократиялык адам укугу бар системаны эле киргиз деп атат. Ал келип бүгүн улуттук баалуулугуңарды жок кылгыла дагы. Мен толтура грант билем ушу улуттук баалуулуктарды колдогон. Ушул эле интервьюс канча маданий бир улуттук баалуулуктарды колдогон долбоор чыгарды. Алар айтат, улуттук баалуулугуң менен, өзүңдүн менталитетиң менен, адамдык эмелериң менен тиешем жок менен. Мен болгону эле айтып атам, адам укугун сактаган демократиянын системаны өзүң орнотуп ал. Болду. Мисалы ошол жер түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Мисалы, Интерньюс эл аралык уюм катары төкмө акындарга айтып атат да. Ошол тренингтерди өткөрүп, кыргызстануу боюнча тренинг өтүп атат, ошол эле төкмө акындык өнөрдү өнүктүрүү боюнча тренинг өтүп атат. Анан төкмө акындар ошол аялдардын кордолгон, зордук зомбулук көргөн аялдардын үнүн жеткирип ырдап атышат да. Мисалы, кызды сыйлайлы, кызды урбайлы дегенчи. Бул бир эле мисал да. Сиздин сөзүңүзгө арал жааттар айтып атам да. Анан ошо кыргыз журналисттерин кантип күчтөндүрөбүз? Анан ошол айтып атпаймынбы, ошо азыр эми чет элге элдик гранттардын эсебинен, ошо баягы грант деген сөздү жаман угулат го, ошону эле түшүндүрүп бердим да. Ошо менен көтөрүш керек биринчиден. Экинчиден, алар дагы ошол коммерциялык блогерлерге жакын Контент жасаш керек. Контентти, тажрыйбаны, навыкты, жөндөмдү үйрөнүш керек. Реклама алганды, башка кылганды үйрөнүш керек. Баягы аябай түшүп кетпейт тилердин деңгээлине. Бирок аябай дагы бер жакта туруп албай, салттуу журналистика. Ошо ортону табыш керек да. Акыркы 3-4 жылда ошо ортону тапкан анча-мынча редакциялар бар. Журналисттер пайда болуп калды, редакциялар, журналисттер. Бирок баары эмес. Кийин ошого өтүш керек. Салттуу журналистика, айтып атпаймынбы, сырттан каржы келсе ошо менен сакталып кала берет, калып турат. Мамлекеттик телеканалдар бар, журналисттер бар. Мамлекеттик телеканалда иштегендерди аябай кээ бирөөмдө жаман көрүп, каршысы катары калып аткан. Мен дайыма айтам, эгерде журналист жүрөгүнөн кайсы бир бийликтин саясий позициясын туура деп эсептесе, ошону элге жайылтам десе, аны иштей берсин барып. Бирок ал туура эмес болуп атат деген журналисттик каралаган материал жазыш керек. 2020 жыл 4 мартта Жапаровду бошотуу талабы менен митинг өткөн аянтта. Мартта. 2017 жыл. 2020 жыл. Ооба, 2020 жыл. Ал дагы мындай тос тополоң менен аяктаганда милиция келип кармап, кубалап, газ, ит, таш, суу бүркөп. Ак үйдүн алдындагы кызматкерлерди жакалаган аялдар да көрдүк да. Анан алында дагы мен түтүн жутуп, аянтта жүрүп, ошол митингди түз эфирде чалдыргам. Кийин мамлекеттик телеканалдардын аттарын айтып берем, мамлекеттик телеканалда ошол митингди сындаган репортаждар чыккан да. Анан мындай жанагы сөзүңүзгө айтып атам да, анан кийин бийлик алмашты, абал өзгөрдү. Ошол сюжет жасаган кишилер азыркы бийликтен сыйлык алган да. Анан айтып атпаймынбы, мен мындай аны бир соцсеткеде жаздым эле. Эми сыйлыкка татыктуу болуп атса, жок дегенде жанагы архивдеги видеолоруңарды өчүрүп койгула ошо журналисттер экен депчи. Уят дедим да. Же биягын өчүрүп койгула дедим. Албетте адам 3-4 жылда балким пикирин өзгөртүргөндүр. Бирок, достор, ушуну мен сындап репортаж жазадым эле. Мынчалык баракты жөнөлө койчу, албай эле койчу. Рахмат сыйыңарга. Бирок мен азыркы бийликтин немесин ошону келсе жаңылып калыптырмын деп өзүн ичинен кабыл алып, ошол жаңылуусун. Бирок азыр колдойм. Азыр жакшы келип атат деп. Адамдар позициясын өзгөртөт. Дайыма позицияларын өзгөртөт да. Мен позицияларын өзгөрткөн адамдарды, постоянно эле жинде эле бир позицияда тура болбосо өмүр бою адамдардын позициялары дайыма өзгөрүп турат. Акылы жетет бирөөнө,
түшүнөт, кээ бирөөнүн мындай жакшы көз карашы өзгөрөт дегендей. Балким ал журналисттердин көз карашы өзгөргөндүр, мен мындай аларды сындай албайм да. Бирок грамота алганда айчекекте уят эми. Кылбай эле койду, мен албай эле коеюн деп алган да. Мен ал айтпайм, мен унчуккан жокмун. Алар да мындай туура эмес көрүп сындаган жокмун да. Ушундай болду. Ушундай учурлар көп, анан андай учурлар өтө эле көп. анан мен эми айтып атпаймынбы, мен кайсы бир саясий позициясын өзгөрткөн журналисттерге же бир кайсы бир нерсеге каршы же макул болуп жүргөндөргө такырымдай сын такпай калдым да. Мурда жаштыраак кезимде, курчураак кезимде айтып, деп, жазып далайын жазчу устайбыз. Мындай Раматулла Негизбаевдер, Антөрдөк деген акцияларды жазып, мындай журналисттердин сынап турчу. Сындап, үрдөгү учуруп жазат деп. Ошо менен жүрчүбүз, анан ошондо мен сындабай калдым. Эми ал адамдын ичиндеги эмесин билбейбиз да, бирок негизи мындай эле айтарым, ошол адам абири менен мындай жаман болобу деп ойлодум да. Мисалы мен үйгө же жатаарда, жатканда ойлоносуң да. Адам жатканда өзү менен өзү калат да. Дүйнө тынч, ошондо жан дүйнөсү тынч болсо болду да. Же болбосо ушу үйүңөн жумуштан чыгып үйүңө кетип машинеде кетип баратканда, жалгыз кетип баратканда кээде ойлоносуң да. Мындай артка түрдүрүп эмне кылдым деп. Ошондо анын абири таза болуш керек. Мисалы мен ошол кезде абирим кээде уялам да, ушундай туура эмес кылып коюптурмун деп мындай. Мен камалган кесиптештерден уктум. Камалган учурда 17-январда, былтыр камалганда аябай чоң каралоо акциясы жүрбөдүбү? Булар деген миллиондогон гранттарды алат, булар ушундай дегендей бузукулар, ички душмандар депчи. Анан кийин ал ошо кесиптештердин бирөө абактан чыккандан кийин ошо каралап жүргөндөр жазыптыр. Кечирип кой, ушундай болуп калды деген өңүттөчү, кечирим сурап. Ошол мындай абир менен эсептешкендегиси да алчы. Баягы эми жумуш менен, бирок ички дүйнөң мындай тынч кое бербей аткан кесип болуш керек да. Анан ошентип кечирим сураган деп айтты да ошо. Анан элем ар кимдики өз меники өзгөчө. Мисалы эми эртең мен мамлекеттик телеканалда иштеп калсам, элдер айтышы мүмкүн да, бул ушу өмүр бою жүрбөдү эле 16 жылдан бери эркин медиада депчи. Анан ушул жерде мындай жакшы баса элек экен. Эркин медиада жүргөнүң эле сен бир кайсы бир бийликке оппозициясың же кайсы бир бийликке каршы дегенди билдирбейт да. Деги эле мен ушу бир да бийликтин мындай жеке тарапташы болгон эмес. Тарапташы да болгон эмесмин, оппозициясы да болгон эмесмин да. Бирөөнү бирөөгө жаман көрүп, мындай ички дүйнөмөн бирөөнү жаман көрбөйм да. Мен анын аракетин, коомдо ошол анын аракетин сындап аткандардын пикирин коомго жайылтуучу катары эле мындай кабарчымын да менчи. Бул жактан алып транслятор. Транслятор элемин да. Анан кээ бирөө ойлойт экен, ушу жан дүйнөсүнөн каршы, ушул басса турса эле ушу каршы көрүп, татайтып жаман көрүп жүрөт депчи. Мен анчалык терең адам эмесмин, мен мындай анчалык глубокий ойлонуп, философия эткен бала эмесмин мен. Мындай ойлонуп көрбөптүрмүн, ушуга эмнеге каршы болуп атам деп, мындай каршы болуп атсам эмнеге болуп атам деп мен аны ойлобойм такыр. Бирөөсүнө дагы, бир бийлигине дагы, бир оппозициясына да, бир саясий күчүнө дагы мен мисалы эң коррупционерлердин атасы болуп аткан Райымбек Матраимовдун мен жеке касчылыгым жок аны мененчи. Мисалы мен аны адам катары бир жерге көрсө жаман көрбөйм да мен аны. Мен аны айтып, биз болгону аны иликтеп, анын уурлугун айтып атабыз да. Коррупциясын айтып атабыз да. Анын коомго тийгизген таасирин айтып атабыз да. Начарлык экенин айтып атабыз да. Мен аны жаман адам же шүмшүк, жакшы деген жокпуз. Мен кээде таң кала берет ушу. Ушу сен эми бийликке каршы. Мен бийликке каршы бир жерде сүйлөгөн эмесмин, мен бийликке каршы болуп. Мен бийликтин чечимине каршы пикир айткандардын пикирин берген кабарчымын. Алардын ушул айтам. Коомдо мындай да сүйлөп атат, ушундай пикир бар экен дегенин айтуучумун мен. Анан ошол мен мисалы мен иштеген редакциядагы, мен сабак алган, мени окуган эл аралык стандарттагы ушу да. Мен бирөөнү дагы мындай ак же көк же кара деп ылым таратпайм. Ылым санабайм. Мен болгону бир соттордо кейгеним. Бир сот үчүн, сөз үчүн камалып кеткен адамдарга мен зээним кейийт. Журналистикалык стандарттан чыгып,
мен ошолорго болушкум келет, аны жеке баракчама жазам да. Мен ошолорго боорум ооруйт да. Сөз үчүн камалып кеткендерди. Мындай. Мен ал адамды мындай адам катары аяйсыз. адам катары мен журналистикалык эмемен чыгып, адам катары аяйм да, энеси ыйлап. Мындай жан дүйнөм ошо ооруйттушун көрүп отурганда, мисалы өзүң айылда апаңды элестетесиң, эмчектеги баласы менен калган аялыңды элестетесиң, ошол. Болбосо ал киши сөз үчүн амалып кеткен. Ал бир чыксачы ал кишини эч ким деле ээчбейт. Мындай уюштурду деп. Анчалык деле ошо коркунучтуу эмес да ошо кишичи. Мындай адам катары эле ошого эле зээнин кийип эле ошону жаман көрбөсөмчү, мен чагылдырып аткан, мен сүйлөп аткан нерселердин бардыгысы демократия, сөз эркиндигинин үгүтчүсү катары баягы кандайдыр бир пикиримди жазам социал тармакка. Калганы менен менин жумушум ал болгон. Мен да адам катары бирөөлөрдү жаман көрүп, жакшы көрүп мындай немем жок да мен. Ысык сугуң. Ысык сугум жок бир адамдаргачы. Мен мындай ичимен жаман көрбөйм бир адамдычы. Айтпайм мен мындай адамдарды бат кое берем да. Мен бирөөмө ушуп кетсем мындай чыксаң эле унутаманчы. Анан ошон үчүн мен баармы эгер ойлойт отуруп алып эле бир кемчилик таба алса эле бирөөнүкүнчө ошону жазага алып, негатив жазага алып, баса калып бирдеме мен вообще андагы тийишим да жок анчы. Акыркы эле суроо берейин, мен негизи буга чейинки ошо журналисттерден маек алганда ошол суроону дайыма берем. Журналистика жеке сиз үчүн, мен жантан бери айтып келатасыз, мисалы үчүн ар кайсы адамдын пикирин берүү, ар түрдүү пикирлерди берүү, мындан тышкары бул эмне журналистика сиз үчүн? Мен журналистика 16 жылдан бери жашоом болуп калды. Өмүрүмдүн 3төн 1 бөлүгүн жашап бүтсөм дагы бүгүн 35ке келип. Журналистика ушу 35 жашка чейинки 20 мен адам болуп мындай калыптанган өспүрүмдөн жаштык кезге кетип адам болуп калыптанган учурумдагы туш болгон учурум да. Ошол тагдырга ыраазымын жана ошол менин тагдырым болуп калды да. Журналистика менин тагдырым да. Мындай мен журналистиканы эңсеп, мен журналистиканы самап, окуп келген эмесмин. Журналистикага негизи бир акыйкатты сүйгөн адамдар келет да. Мен мындай жатып ойлодум да, мен эмне журналистикага келип калдым? Мен калачу деле эмесмин, журналист ким экенин билчү эмесмин, айылда жүрсөм дечимин да. Анан айылда аябай шок тентек элем да. Аябай тентек элем. Анан ал тентектик жөн жара албайт да, айылда жаткандачы, айылда биздин убакта. Биздин убакта ушу мектеп берекетчилиги криминал күчөп турду эле да, күчөгөн учур болгон. Нарында ат башта мындай. Ал кезде баардык жерде күчөп турган учур болгон. Романтикага сугарылып чоңойгонбуз да биз. Бригада, рекетир деген кинолорду. Сабак деген тасмадагыдайбы? Сугарылып өскөнбүз да. Ал кезде ошол мен ошондо эле бирөөнү коргоп эмес акыйкаттылыкты издеп. Мени эмнеге бирөө келип акча салып сабаш керек деген акыйкаттыкты мен ошол кезде эле ойлочумун да. Мен эмнеге бирөөгө акча беришим керек? Мен эмнеге бирөө менен сабашым керек депчи. Ошентип отуруп шок болуп тентек болгом да. Анан кээ бир айтып берет го. Ой, биз деле мугалимдерден токмок жеп жүрүп чоңойгонбуз. Анан биз деле ата энебизди кыскылып койгон. Анан биз деле улуулар кичине тарбиялап койгон депчи. Эми сен лох болсоң ошентип тарбиялачу да. Адам тийбеш керек. Мен мисалы эзел бирөөдөн жаман сөз, жетекчиликтен дагы, улуу чоң кишилерден дагы, ата эне менен башкалардан дагы мындай жаман сөз абириме чек келе тургандай, өзүмө эме тургандай сөз уккум келбейт да. Мен укпайм да, мындай өзүмдүн жеке чек-арамды буздурбайм да мен. Бала кезимден буздурчу эмесмин. Мындай жеке чек-арамды. Кой дечимин, жок, бул менин чек-арам. Мен ошон үчүн тентегирээк болгом да. Анан ана жерде конфликт жаралат, өзүңдүн чек-араңды кол коргосоң эле башкадан конфликт жаралат да. Сен чек-араңа кирип келген киши. Анан ошол акыйкаттык менин жүрөгүмдө бар болчу да, дайыма мынтип. Бул туура эмес, чото бул система болбойт депчи, бул болбойт, бул жашоо мындай жашоо менен боло бербейт. Мен эмнеге мындай болушум керек деп. Ошон үчүн ошентип келип калгам да. Ошон үчүн мен журналистика ошентип тагдыр буйруптур мага. Анан мындан ары эми кандай тагдыр күтүп атат билбейм. Себеби бүгүн 2025, андан ары 2030-жылга ошо 5 жыл өзү дүйнөдө өзгөрүүлөр күтүп тургандай сезилип атат. Кандай болот билбейбиз. Бирок анын ичинде Кыргызстанда кандай болот билбейм. Анан журналисттердин көбү бүгүн орусча айтканда выгорание болуп
күйүп Турушат? эмоционалдык. Эмоционалдык. Себеби алардын жумушу мен айткандай эле жанагы жумушунун баасын көбү мындай көрө албай, сезе албай атам деп. Мен эмне кылып атам? Аңдай албай атат да. Аңдай албай атат. Мен эмне кылып атам? Бир блогерлер бирдемени тартып койсо алардыкын эр көрүп үмүтүп кетип атат, бирок мен мындай коомго маанилүү бир нерсени жасасам дагы ушул үмүтүлбөй атат деген абалда турушат да. Анан ошон үчүн бүгүн кандай болот мындан аркы тагдыр меники деле, мен айтпам, мындай самурайдай эле жолум бар. Ошо жолум кандай өтсө ошондой өтөм. Алдыда менин ич планым мындай моол болом, анан саясатка барам, анан өзүм кумуш кылып Чоң киши болом деп. Чоң киши болом жок. Чоң киши болом деп. Ушундай. 26 жашыма чейин мен өзүм 23 жашыма чейин өзүмдү избранный сезчүмүн. Өзгөчө. Коомду өзгөртөм. Мемдам деп. Анан журналисттердин көбүчү негизи биздин Кыргызстанда спасатель болгонду жакшы көрөт да. Миссияны мойнуна алганды жакшы көрөт. Мен бүгүн бир нерсени өзгөртөм, мен болбосом ким, мен кылышым керек депчи. Анан ошондон болбой алганда анан выгорание болот да. Мен ошондой болбой алганыма көп болду. Мындай. Күтпөйсүз. Күтпөйм мен, бир жыйынтыкты күтпөйм. Менден көз каранды эмес да ал жыйынтык. Мен өзүмдүн аракетимди кылып кое берейин. Ар жагы башкалардын көз каранды. Бирок мен өзүмдүн айырым алдым да, кылдым. Мен колгон аракетимди кылдым. Бирок мен мындан жыйынтык күтпөйм. Жакшы болобу, жаман жыйынтык болобу ал өзүнүн иши. Мен ошол жасап аткан ишимдин мындай үзүрүн көрөм, көрбөйм деп пландабайм. Мен өзүмдүн ишимди кылып кое берейин биякта. Өзүмдүн чагылдыруу, ошо журналистикада алган мындай эрежелер, сапаттарды кылып кое берет. Ар жагын өзү билсин. Жыйынтыгы кандай болот. Эл ушуну каалап атса ошондой болсун. Каалабаса мындай болсун. Калганы менин ишим эмес. Мен өзүмдүн ишимди кылайын. Мен журналистикалык эрежени, журналистикалык дүйнөлүк эрежени сактап, өзүмдүн ишимди кылып коем. Бирок калганы башка коомчулуктан, башка тараптардан көз каранды. Көп журналисттер мындай биз деп анан бүгүн бизде оппозиция жок, журналисттер оппозициянын ролун аткарып албадыбы? Мындай. Давайте биз баарын өзгөртөлү, андай болбош керек депчи. Анан дейт дагы. Дейт дагы, ошондой болчу да. Дейт дагы, анан жыйынтыгы кандай болуп калат? Анан жашоосунун маанисин жоготуп жатты ошондон. Ошончо журналист деле милиция, доктур, мугалим сыяктуу бир кесиптин ээси. Ал дагы ошо жаманы болот, ичинде жакшысы болот. Акча алганы болот, акча албаганы болбойт, а бири менен иштегени болот, а бири иштегени болот. Журналисттер көп жаштар журналистикага барсак дей берет да. Мен көбүн айтам. Кыргыз журналистикасында, Кыргызстанда журналист болсоң кедей жашайсың. Орто жашайсың, кедей эмес, орто. Миллиондогон гранттарды албайбы? Орто жашайсың деп айтам. Ушундай миф да? Орто жашайсың, орто жашап өтөсүң. Жок, мен байым десең, анда журналистикадан кет дейм. Сен азыр байым деп журналистикага келип, анан бирөөдөн акча алып, акча жасап, журналистиканы коммерцияга айлантып, бизнес кылып, анан журналистиканын эмесин бузасың. Лучше сен бизнес кыл. Же болсо SMM, пиарщикке кет. Журналистикага үндөш. Ошо менен иштеш, ошо менен кет. Бирок журналистикага барам десең, сен орто жашооңо тобук кылыш керек. Мен мисалы, айтышат окумуш гранттарды алсаң. Мен Бишкекте квартирада турам. Азыркы тапта. Азыркы тапта. Мен байып кеткен жокмун. Бизнестеги мен 35 жаштагы мен досторум бизнестеги өзүнүн үйүн, башка нерсени тургузуп калышты. Мисалы, менин тандоом бар болчу, ошол бизнесте ушинтип кетиш керек беле, же журналистикада ушундай керек. Мен мындай аны эме кылып айткан жокмун да. Ушундай болуп калды, мен эчтеке жетпей калдым. Мен аябай топ кылам. Шүгүр кылган эле айтам, бул факт. Ошон үчүн кийин жаштардын баарын айтам мен. Журналистикага барам десең, орто жашоодогу турмушка даяр болуп барасың. Журналистикада чоң акча жок досум. Чоң акча алдың дегичекти сен бирөөнүн пропагандасын кыласың. Болду. Бирөөнүн буйрутмаларын аткарасың, башка кыласың, фейк тролль фабрика кармайсың. Ошол. Калган жерде журналистика жөн гана орто жашоочу адам. Чоң рахмат сизге убакыт бөлүп маек куруп бергениңизге. Бизде бүгүн конокто белгилүү журналист Токтосун Шамбетов болду. Жана мен Асель Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.